Ассаламу алейкум угармандар. 24-күн ширк. Ширк бул Аллахка кандайдыр бир нерсени же адамды теңөө. Мисалы, Иса Кудайдын баласы деп кабыл алуу. Манас атанын арбагы колдосун деп ишенүү. Аят. Аллах силерге жерди килем кылып төшөдү. Асманды куруп көтөрүп койду. Асмандан суу жадырып, аны менен силерге азык болсун деп жерден түркүн түстүү жемиштерди өстүрдү. Муну билип туруп, Аллахка кандайдыр бир нерсени же адамды теңеп шерик кошпогула. Бакара сүрөсү 22. Хадис. Ширктен сактангыла. Себеби ширк кумурсканын кадамынан чыккан дабыштан да жашыруун болот. Хаким. Маселе эң чоң күнөө. Көпчүлүк адамдар ширк эң чоң күнөө экенин, ал адам баласын ыймандан чыгарарын укса да, аны өзүнөн алыс сезип, ал жөнүндө терең ой жүгүртпөйт. Алар Аллахка шерик кошкон адамдарды таштан же жыгачтан жасалган буттарга, идолдорго сыйынган гана адамдар деп ойлошот. Чындыгында ширк бул көзгө көрүнгөн буттарга сыйынуу менен гана чектелген түшүнүк эмес. Ширк бул кандайдыр бир нерсе же адам үчүн Аллахтын ыраазычылыгын көз жаздымда калтыруу дегенди да түшүндүрөт. Мисалы, Аллахтын адал, арам деген эрежеси менен эсептешпей, акча, байлык үчүн арак сатып соода кылуу, тоо таштарга сыйынуу, көз ачыктарга баруу, кумаркана иштетүү жана башка. Мына ошондуктан өзүбүздү ширктен алыс сезгендин ордуна анын бизге жакын болгондугун эсибизден чыгарбообуз зарыл. Ширк адам баласы үчүн эң коркунучтуу жана эң чоң күнөө болуп эсептелет. Себеби кандайдыр бир нерсени же адамды Аллахтын ордуна коюу, Аллахка теңөө бул Аллахка болгон эң чоң жаңылыштык. Ошондуктан Аллах кыямат күнү өзү каалаган күнөөнү кечире турганын, ал эми ширкти эч кечирбестигин, себеби ал өтө чоң адашкандык экендигин ыйык Куранда ачык айкын түрдө маалымдаган. 25-күн жаратканга жалбаруу. Аят. Силерге кандай гана жакшылык ыроолонбосун, анын баары Аллахтан. Силер башыңарга кандайдыр бир мүшкүл иш түшкөндө гана Аллахка жалбарасыңар. Нахл сүрөсү 53. Хадис. Жанымды чексиз кудуретине кармап турган затка ант ичем. Элди жакшылыкка үндөп, жамандыктан кайтаргыла. Болбосо Аллах тарабынан келген бир балеге учурайсыңар. Ал учурда канчалык жалынып жалбарсаңар дагы дуаңар кабыл болбойт. Окуя. Такыба адамдын жараткандан сураган тилеги. Жакыр бир такыба адам чөлдө бара жатып, тоодо үйүлүп калган кумдун дөбөсүнө туш болот. Анын жанына келип ичинен: "О жараткан, бул кумдун дөбөсү болбой эле ундун дөбөсү болсо, мен аны чын көңүлүм менен ач олтурган кедей кембагалдарга таратып берер элем" деп ойго батат. Ал муну чын дилинен каалагандыктан ошол мезгилдин пайгамбарына Аллах: "Баланчы адамга кабарлап кой, анын чын жүрөктөн тилеген ак тилеги жолдогу кум дөбөсү уңгайлангандай болуп, аны менин ыраазычылыгым үчүн гана кедей кембагалдарга тараткандай ага сооп жазышыма себепкер болду" деген кабарын жөнөтөт. 26-күн адал жол. Аят. Эй адамдар, силерге жараткан эгиңер тарабынан асыл насаат, көөдөнгө эм болчу шыпа, ыймандууларды туура адал жолго баштоочу жана арам жолдон алыс кармаган ырайым келди. Юнус сүрөсү 57. Хадис. Аллах мага берип жөнөткөн илимдин жана хидаяттын, туура жолдун мисалы кайсы бир жерге жааган жамгырга окшош. Ал эми жамгыр жааган жерлер 3 түрдүү болот. Биринчиси, жамгырды өзүнө сиңирип алып, көп чөптөрдү өстүрөт. Экинчиси, сууну өзүнө сиңирбейт, бирок сууну үстүнө топтойт. Аллах аны элге пайдалуу кылат. Ал суудан элдер ичишип жана эгин-тегиндерин, малдарын сугарышат. Үчүнчүсү, жамгыр жааганда сууну да топтобойт, чөп да өстүрбөйт. Мына ушул жер сыяктуу элдер да 3 түрдүү болушат. Биринчиси, Аллахтын динин үйрөнгөн жана аны башкаларга да үйрөткөн адам. Экинчиси, өзү пайда көрбөгөн,
бирок башкаларга пайда жеткирген адам. Үчүнчүсү, Аллахтын динине эч көңүл бурбаган, Аллахты мага берип жөнөткөн туура жолун, исламды кабыл албаган адам. Окуя. Амир ибн Аастын разияллаху анху адал жолго түшүшү. Бул окуяны Амир ибн Аас разияллаху анху өзү айтып калтырган баянда мындай дейт: Мен Курайш уруусунан мага окшогондорго Эфиопиянын падышасы Наджашиге чогуу барып баш калкалайлык. Эгерде Мухаммед жеңишке жетсе, анда Наджашинин бийлигинде кала беребиз. Мухаммедке баш ийгенден көрө Наджашиге баш ийсек дагы жакшы болобуз. Эгерде биздин уруу жеңишке жетсе, анда Мухаммедтен бизде зыян жок дедим. Ошентип Эфиопияга барып, бул пикиримди Наджашиге айттым. Хан сарайга киргенде мурдагыдай эле башым жерге тийгиче таазим кылып: Эй падыша, мен жаңы эле сиздин алдыңыздан чыккан бир кишини көрдүм. Ал биздин душманыбыз Мухаммеддин элчиси болчу. Аны уруксат берсеңиз, өлтүрүп салайын. Анткени ал биздин алдыңкы жигиттерибиздин бир нечесин өлтүргөн, дедим. Наджаши мага карады да, Мусага келген Жебрейил периштеге жолуккан Мухаммеддин элчисин сага кантип берем? Андан көрө мен угуп ага моюнсун, анткени ал адал жолдо, деп жооп берди. Мен анда анын наамынын урматы үчүн исламга мени менен кошо моюнсунасызбы, дедим. Ал ооба деп колун сунду. Ошентип мен Наджашини күбө кылып исламга моюнсундум. 27-күн баш тартуу. Аят. Ким пайгамбарга баш ийсе, албетте ал Аллахка баш ийген болот. Ким баш тартса, биз сени аларга короолчу кылып жөнөткөн эмеспиз. Ниса сүрөсү 80. Хадис. Ким кайсы бир азыкты кымбаттасын деп 40 күн сактаса, ал Аллахтан, Аллах да андан 100 үйрөгөн болот. Ибн Умар. Окуя. Ашыкча үйдүн да сурагы болот. Бул окуяны кутма сахабалардан бири айтып калтырган. Күндөрдүн биринде биз Азирети Мухаммед пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам менен чогуу жолдо баратканбыз. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам жолдон башка үйлөрдөн өзгөчөлөнгөн чатыр учтуу бийик бир тамды көрүп, бул кимдики деп сурады. Жанындагылар Мединалык мусулмандардын бирөөсүнүкү деп айтышты. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ичинен ыраазы болбогонсуп унчукпай калды. Бир саамдан соң биздин жаныбызга үйдүн ээси келди. Ал адам Азирети пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассаламга салам берди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жүзүн үйрүп саламын кабыл албай койду. Ал кайра саламдашса да, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жүзүн үйрүп туруп алды. Акыры пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассаламдын ачуусу келип карабай жаткан түшүндү да, ал жерден алыстап кетти. Ошентип ал мунун чоо жайын териштирип сахабаларга: Кудай акы, пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассаламдын көңүлү суз экенин байкабадым. Чындыгында эмне болгонун биле албай турам, деп кайрылды. Алар сейилдеп жүргөнүбүздө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сенин чатыр учтуу тамыңды көрүп калып, бул кимдики деп сурады. Биз сеники деп айттык, дешти. Ал ошол замат дароо тамын бузуп, жер менен жексен кылып салды. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дагы бир күнү сейилге чыкты. Чатыры учтуу тамдын көрүнбөгөнүн байкап, баягы тамга эмне болгон деп сурады. Жанындагы сахабалар жагдайды түшүндүрүп беришти. Анда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам керексиз, пайдаланылбаган имарат ээсине жүк болорун эсиңерден чыгарбагыла, деди. 28-күн ыйык Куран. Аят. Бул китеп Куран, анда ийненин көзүнчөлүк да күмөн жок.
ал такыбаларга туура жолду көрсөтүүчү ыйык китеп. Бакара сүрөсү 2. Хадис: араңардан эң жакшыңар Куранды үйрөнгөн жана үйрөткөндөр. Бухари. Окуя: ага нурдан жасалган таажыны кийгиз. Кыямат күнү ыйык Куран Аллахка кайрылып: "О жараткан, Куран окуган адамды нурга бөлө" дегенде Куран окуган адам нурга бөлөнөт. Кайрадан ыйык Куран: "Аллахым, ага нурдуу кийим кийгиз" дегенде ошол замат адам кийимдердин эң нурдуусун кийет. Анан ыйык Куран: "О жараткан, ага нурдан жасалган таажы кийгиз" деп өтүнгөндө адамга нурдан жасалган таажы кийгизилет. Эң аягында ыйык Куран: "О жараткан, ал кулуңа ыраазы бол. Сенин ыраазычылыгыңдан башка жогорку нерсе жок" деп айтуу менен ыйык Куранды окуган адамды рухий даражалардын эң бийигине жеткизет. Термизи, Фазайлу Куран 18. 29-күн. Моюн сунуу. Аят: аларга мынтип айткын: мага ачык айкын аяттар түшкөндө силердин Аллахтан башка сыйынган нерселериңерге сыйынууга тыюу салынды. Мага бүткүл ааламдын жаратуучу эгесине гана моюн сунууга буйрук берилди. Гафир сүрөсү 66. Хадис: чындыгында Аллах кечиримдүү, мээримдүү. Маида 33-34 деген аят бутпарастарга карата түшкөн. Өздөрү жеңил электен мурун ким келип моюн сунса, бул аят анын кылган күнөөлөрү үчүн жазаландырылбашына тоскоолдук жаратпайт. Ибн Аббас. Маселе: бир гана Аллахка моюн сунуу керек. Улуу жараткандан башка эч кимдин адамдарды өзүнө баш ийүүгө чакырууга укугу жок. Бир дагы пайгамбар жеке өзүнүн кызыкчылыгы үчүн адамдарга буйрук кылууга же болбосо тыюу салууга укугу жок. А бирок пайгамбар улуу Аллах тарабынан милдеттендирилип жиберилген учурда анын адамдарга карата орду өзгөрөт. Ошол себептен адам улуу Аллахка болгон сүйүүсүн жана моюн сунуусун бир гана пайгамбарына көргөзгөн сүйүүсү жана моюн сунуусу аркылуу жеткизе алат. Мындай моюн сунуу сырттан караганда адамга моюн сунгандай болот. Бирок чындыгында Аллахка баш ийгендик. Натыйжада жан дүйнөсү менен исламга баш ийген адам Аллахтан башка бардык нерсенин кулчулугунан кутулуп, эркин болот. Ошентип ал Аллахтын чексиз мээримине бөлөнөт. 30-күн. Четке кагуу. Аят: алар Аллахтын жакшылыктарын моюнга алышат да кийин кайрага каршы чыгышат. Чындыгында алардын көбү каапырлар. Нахл сүрөсү 83. Хадис: бул үммөттө хасф жерге киргизип жиберүү, месх кебетесин өзгөртүү жана казф таш жаадыруусу болгону турат. Бул азаптар тагдырды четке кагып танган адамдардын башына келет. Нафи. Окуя: каапыр менен аалым. Бир каапыр бир аалымдан: Аллах бар болсо мага көргөзчү. Бардык нерсени Аллах жаратса, эмне үчүн күнөөкөр жазаланышы керек? Шайтан оттон жаралса, тозоктун оту ага кандай таасир бере алат? Деп 3 суроо сурайт. Аалым бул суроолорду угуп олтуруп, аябай ачууланып кетип, жерде жаткан ылайдан жасалган кирпич менен каапырды баштан ары бир салат. Башы канжалап жарылган каапыр сотко жетип барат. Аны көргөн сот аалымдан: бул адамдын башын жарыпсыз, распы деп сурайт. Ооба, ал 3 суроо сураган болчу. Мен бул кадамга анын суроолоруна жооп берүү үчүн бардым, дейт аалым. Эмнеге, дейт кайра сот. Анткени Аллах бар болсо мага көргөз деген болчу. Башынын ооруганын айтып жатса, кантип ооруп жатканын көргөзсүн. Экинчиден, бардык нерсени Аллах жаратса, күнөөкөр эмне үчүн жазалансын деген. Андай болсо, эмне үчүн мени сотко берет? Үчүнчүдөн, шайтан оттон жаратылса, тозоктогу от ага кандай таасир берет? Деп сураган. Жообун алды.
топырақтан жаратылған адамға топырақтан жасалған кирпич қандай таасир берерін көрді, деп жооп берет аалым. Бұл жоопторду кунт коюп уккан сот аалымды бошотуп жиберет. 31-күн баш ийүү. Аят. Эй ыйман келтиргендер, Аллахка баш ийгиле, Аллахтын элчисине баш ийгиле. Ошондой эле силердин араңардан колуна бийлик берилген башчыларга баш ийгиле. Эгер бир нерсе жөнүндө пикир келишпестиктер болсо, анда аны Аллахка жана анын элчисине таштагыла. Эгер Аллахка жана акырет күнүнө ишенсеңер, бул эң жакшы жана мыкты көрсөтмө. Ниса сүрөсү 59. Хадис. Менин жана мен алып келген диндин мисалы ушул кишиникине окшош. Ал өзүнүн элине барып, о эл журт, душмандар келатат. Аларды мен өз көзүм менен көрдүм. Алардын даярдыгы өтө жогорку деңгээлде. Аларга туруштук бере алышыңар өтө оор. Андыктан алардан алыс болууга даярдангыла деп айтат. Ага кээ бири ишенип, кечинде акырын жолго чыгып, душмандан кутулушат. Айрымдары ишенбей, аны жалганга чыгарып, үйлөрүндө калышат. Таң атаарда душман кол салып аларды жок кылат. Менин мисалым да ушуга окшош. Кээ бир адамдар мага баш ийип, мен алып келген динди кабыл алса, кээ бири мени четке кагып, Аллахтан алып келген динди кабыл албай чоң жоготууга учурашат. Абу Муса Абдуллах ибн Кайс аль-Ашшари. Окуя. Устатка баш ийүү. Күндөрдүн биринде шейх Бахауиддин Накшибандын шакирттери устатына балык бышырып келишет. Шейх Накшибанд шакирттери менен чогуу дасторконго отурат. Бирок анын шакирттеринин бирөөсү негедир дасторконго отурбайт. Устат шакирттерин дасторконго чакырат. Шакирти болсо орозо кармап жатам деп жооп берет. Устаты ага, кел, оозуңду ачып, сен дагы тамактан ал. Сен нафил, кошумча орозо кармап жатасың. Азыр оозуңду ачсаң, аны башка күнү деле кармап койсоң болот. Бул сага важип, милдеттүү болуп калат. Важип орозо мына бул, нафил орозоңдон ал да канча сооптуу болот дейт. Шакирт устатынын чакырыгын кабыл албай басып кетет. Анда устат шакирттерине кайрылып, бул киши жараткандан алыс дейт. Ошондон кийин ал адам акырындык менен устаттын сабактарынан, дил маектеринен алыстап, акырында ал тургай намазды да таштап, көз жумган экен. 32-күн саждага жыгылуу. Аят. Аларга мээримдүү Аллахтын аяттары окулган кезде, алар көз жашын төгүп саждага жыгылышар эле. Мариям сүрөсү 58. Хадис. Аллах пенделерин суракка алып бүткөндөн кийин, аларга ырайым кылып, тозоктон бир жамаатты чыгарат. Бул жамаатка ла илаха иллаллах деп келме келтирген адамдар тандалат. Алар Аллахка эч кимди жана эч нерсени теңебеген, ага шерик кошпогон жана Аллах өз мээримине бөлөгүсү келген адамдар болуп эсептелет. Периштелер аларды тозоктон сажда кылган издеринен таанышат. Тозок оту адамдын сажда кылган мүчөлөрүнөн башка жерлеринин баарын күйгүзөт. Аллах тозок отуна саждадан калган издерди күйгүзүүнү арам кылган. Абу Хурайрадан. Окуя. Сажда. Стамбул 668-жылы курчоого алынып, мусулмандар менен Византия империясынын ортосунда болгон салгылашуу учурунда пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам туусун көтөргөн Азирети Абу Аюб аль-Ансари шейит кеткен эле. Арадан бир топ жылдар өткөн соң, аалымдар анын сөөгү коюлган жерди божомолдоп, аны кызуу издөөгө киришишет. Буга Ахшамсаддин Олияда кызыктар болот. Ошол күндөрдүн биринде ал түн ичинде падышанын чатырында намазга туруп, саждага жыгылган боюнча башын көтөрбөй Аллахка жалбарып жаткан эле. Ахшамсаддин Олия саждадан башын көтөрбөй көпкө көз жашын төгүп, көшүлүп жаткандыктан ал жердегилер Олияны карап,
эмне дээр экен деп бир топко күтүп турушат. Бир маалда башын өйдө көтөрүп намазын толуктап болгон соң падышаны карап, таксырым, бул Аллахтын өзүнчө хикматы го дейм. Жай намазыбызды Азирети Аюп султандын мүрзөсүнүн үстүнө жайып алыптырбыз. Дароо ушул жерди казалы деп жакшы кабарды айтат. Ошол замат кызматчылар ал жерди каза башташат. Абдан толкундануу менен бардыгы жерди карап турушат. Бир кезде бир жазуусу бар жыгачка туш келишет. Ал жыгачта Хаза кабру Абу Аюб, бул Азирети Абу Аюптун бейити деген жазуу бар эле. 34-күн ыйман. Аят. Ыйман келтирип жакшы иштерди жасагандардын мээнетин биз эч качан текке кетирбейбиз. Кахф сүрөсү 30. Хадис. Аллахтын алдында ант берем, ыйман келтирмейинче бейишке кире албайсыңар. Бири-бириңерди жакшы көрмөйүнчө толук ыйман келтирген болбойсуңар. Тирмизи. Окуя. Жүрөккө уялаган ыйман нуру. Аалым Олия Ибрахим Хаввас башына өткөн бир окуяны мындай ческерет. Бир жылы Стамбулга барууга ниет кылдым. Ошентип ниетим орундалып, Стамбулга бардым. Көчөдө кетип баратып, заңгыраган бийик бир хан сарай көрдүм. Ал хан сарайдын алдында адамдар топтолуп турушуптур. Алардын жанына барып, бул жерде эмне топтолуп турасыздар деп сурадым. Алардан бирөө, Рим кайсардын кызы акыл эсинен ажырап калыптыр. Ошону даарылап айыктыруу үчүн биз дарыгерлер топтолуп жатабыз деп жооп берди. Мен мында дагы бир жакшылык бар чыгаар деп ойлоп ичкери кирдим. Ал жерден кайсардын кызы жаркыраган ай сыяктуу көрүндү. Мени карап, "Кош келипсиз, Ибрахим Хаввас" деди. Мен таң калып, "Мени кайдан тааныйсыз?" деп суроолуу карадым. Аллахка алакан жайып, мен көз жумаарда өзүнүн сүйүктүү пендесинин жанымда болуусун каалаган элем. Түшүмдө Аллах мага "Эртең сага Ибрахим Хаввас келет" деген. "Болчу" деп жооп берди кыз. "Сиз кайсы дарт менен ооруп жатасыз?" дедим мен. Бир күнү түн ортосунда сыртка чыгып, асманга көз чаптырып, терең ойго баттым. Өзүмдү жоготуп коюптурмун. Аллаху ахад, вар расулу Ахмад, Аллах жалгыз, анын элчиси Ахмад деген сөз оозума кирип, жүрөгүм уялап калыптыр. Ахмад бул Азирети Мухаммед пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассаламдын экинчи аты. Ошентип эсиме келген соң, мен бул сөздү оозумдан түшүрбөй айта берчү болдум. Мына ошондуктан элдер мени акыл ээсинен айныптыр, жинди болуп калыптыр деп жатышат, деди кыз. Анда мен, "Биздин жерге баргың келеби?" дедим. Ал, "Сиздин жериңизде эмне бар?" деп кайра мага суроо узатты. Мен, "Биз жакта Мекке, Мадина шаарлары жана Акса мечити бар" дедим. Анда ал, "Оң жагыңызды караңыз" деди. Карасам, түз жерде Мекке, Мадина жана Акса мечити туруптур. Бир саамга унчукпай туруп калдык. Андан соң убакыт жакындап калды деп келме келтирди да ошол жерден дароо жан берди. 35-күн кайып. Аят. Аллах кайыпты билет. Ал өз сырларын эч кимге жарыялабайт. Бирок ал өзү тандап алган элчисине айрым кайрып сырларын маалымдайт. Аллах бул учурда анын алдынан да артынан да сакчыларды тизип коет. Жин сүрөсү 26-27. Хадис. Кыямат бул адамдар үчүн убактысы жана кандай абалда болору толугу менен белгисиз окуя. Бирок пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Аллахтын маалымдашы аркылуу кыяматтын айрым бир белгилерин билдирген. Илим жоголуп, билимсиздик, наадандык күч алат. Бузукулук кеңири кулаш жайып, адам өлтүрүүлөр көбөйөт. Бухари. Окуя. Көзгө көрүнбөс кайып жамгыры. Күндөрдүн биринде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам көз жумган бир сахабасына жаназа намазын окуп болгон соң ага топурак салуу үчүн мүрзөгө барат. Мүрзөдөн кайтып келип, Азирети Айшанын разияллаху анха жанына келгенде, ал пайгамбарыбыздын
саллаллаху алейхи вассалам жүзүнө, чачына, жакасына жана көкүрөгүнө колун коет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жубайына эмне кылып жатасың деп сурайт. Азирети Айша разияллаху анха бүгүн күн бүркөө болчу. Сиз мүрзөдө жүргөндө жамгыр жааган эле, бирок таптакыр суу болбопсуз го деп пайгамбарыбызды саллаллаху алейхи вассаламды суроолуу карайт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошол маалда башыңды эмне менен жаап алдың эле деп сурайт. Азирети Айша разияллаху анха сиздин чапаныңыз менен жаап алган болчумун деп жооп берет. Анда ардактуу пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: эй таза аял, ошол себептен улам сенин көзүңө кайып жамгыр көрүнгөн. Сен көргөн жамгыр мына бул көзгө көрүнгөн асмандан, мына бул булуттан эмес, ал башка асмандан, башка булуттан көрүнгөн деп жооп берет. 36-күн шүгүр келтирүү. Аят: Аллах адамдарга мол рызкы ырыологон, бирок адамдардын көбү ага шүгүр келтирбейт. Намл сүрөсү 73. Хадис: Ким таң атканда: О жараткан Аллах, бүткүл мүлк жалгыз өзүңө гана таандык, сен жалгызсың, эч ким сага тең келе албайт, чыныгы даңк, чыныгы алкыш сага гана жарашат, сага чексиз шүгүр келтирем деп айтса, ошол күн үчүн Аллах шүгүр келтирүү милдетинен кутулган болот. Ошондой эле кимде ким ушул дубаны күн батканда айтса, ал дагы ошол түн үчүн Аллахка шүгүр келтирүү милдетинен кутулган болот. Абдуллах ибн Каннам ал-Баязыттан. Окуя: шүгүр кылганды билүү. Бир аалым киши Мухаммад ибн Васинин бутуна чыккан сыздоокту көрүп, сага боорум ооруп жатат дейт. Анда Мухаммад ибн Вас ага өтө маанилүүлүк менен: мен бул сыздооктун көзүмө чыкпаганына 1000 мертебе шүгүр келтирем деп жооп бериптир. 37-күн шипа. Аят: Аллах аарынын ичинен түркүн түстүү бал чыгарды. Ал адам баласы үчүн шипа болот. Чындыгында мында да ой жүгүрткөндөргө көптөгөн сабак үлгүлөр бар. Нахл сүрөсү 69. Хадис: Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ооруп жаткан адамга зияратка барганда же алдына оорулуу адам алынып келгенде бул дубаны окуй турган: О адамзаттын жараткан эгеси, буга шипа бере көр. Сен шипа берүүчү затсың. Сенден башка эч ким шипа бере албайт. Жалгыз өзүңдөн эч бир ооруну четте калтырбаган шипаңды тилейм. Тирмизи, Дават 122. Окуя: алакан жайып сурасаң, шипа берет. Бүт дене бою айыкпас жараларга толуп кеткен айтылуу пайгамбар Азирети Аюп алейхиссалам дартынын азабын тартып, унтуп жатканын көргөн аялы боору ооруп: Сен пайгамбарсың, Аллах сенин дубаңды кабыл кылат. Алакан жайып дуба кылсаң, ооруңа шипа бермек. Эмне үчүн дуба кылбай жатасың деп сурайт. Анда Азирети Аюп пайгамбар алейхиссалам: жараткан Кудай Таалам мени 70 жыл бою ден соолугумду чың бойдон жашатты. Менин ооруй баштаганыма аз эле убакыт болду. Аллахтан шипа тилөө үчүн эң аз дегенде 70 жыл өтүшү керек. 70 жыл өтпөй туруп жараткан эме кантип арызданып, кайсы бети менен дуа кылып шипа тилейм деген экен. Жарыктык.